Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу алып келген сиздерге биздерге аманат катары алып берген жашоосу ал Аллага эң сүйкүмдүү жашоо. Мейли ошол пайгамбарыбыздын алып келген жашоосунда эркек жашасын көрсөтмөлөрүндө, аял жашасын айырмасы жок. Канчалык пайгамбарыбыздын жашоосуна туш келсек, окшоштук, өзүбүздү канчалык ошого салсак, ошого жараша Алла Таала бизди жакшы көрөт, ошого жараша Алланын алдында сооп ийгиликтер болот, ошого жараша Алла субханаху ва таала сиздерди биздерди бактылуу кылат. Бактылуулукту буюмдан, нерселерден, акчадан, дүнүйөдөн издебейли. Бактылуулук пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген дининен издейли. Убактыбыз анча эле көп эмес. Өзү жашообуз көп эмес. Алымдар айтат, ар бир инсан ахиретке мусапыр. Баарыбыздын өмүрүбүз кыскарып атат, ахиретке жакындап атабыз. Даярдыгыбыз кандай болуп атат? Былтыркы Рамазандан ушу Рамазан бир жыл өмүрүбүз кыскарыптыр. Кийинки Рамазан Кудай билет бизге белгисиз. Ошондуктан ар бир күндү баалайлы. Ар бир күнгө шүгүр кылайлы. Ар бир күндө Алла Таалага итаат кылып, Алла Таалага ибадат кылып, күн сайын жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Күн сайын Алла субханаху ва тааланын разычылыгы үчүн Алла разы болгон амалдарды кылайлы. Жүрөктөрүбүздү тазалайлы дегеним, сыноо дүйнөсүндө Алла Таала шайтанды да жараткан. Сыноо дүйнөсүндө ар бирибиз менен бирге нафс дагы бар. Ал дагы иннан нафса ла аммаратун бису. Бул жамандыкка чакырат. Булар менен күрөшүү улуу жихад. Бул дүйнөдө Алланын каалоосу. Бул дүйнөдө нафсинин каалоосу. Алланын каалоосу, нафсинин каалоосу эки жашоо бар өзү. Жашоонун эки багыты бар. Алланын каалоосун аткарып жашайт, же нафсинин каалоосун аткарып жашайт. Алла субханаху ва таала сыноо үчүн ушундай жаратып койду. Нафсинин каалоосуна лайыктуу өкүмдөр өтө аз. Алла Тааланын өкүмдөрү нафсинин каалоосуна лайыктуу талабына аткара турган өкүм өтө аз. Көпчүлүгү нафсиге каршы. Эми ким Алла субханаху ва тааланын каалоосун аткарып, нафсинин каалоосун сындыра турган болсо, Алла Таала буга нафсинин каалоосун эң жогорку деңгээлде бейишти аткара турганга Алла Таалам берет ага. Бул дүйнө нафсинин каалоосун аткара турган дүйнө эмес. Адамдын нафсиси тойбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгерде бир коктууга алтын бере турган болсо, адам баласынын нафсиси ушунчалык ач, тойбойт, мүмкүн эмес. Дагы бир коктуу болсо экен дейткен. Эки вади, эгерде алтын болсо, үчүнчүсүн эңсейт экен. Ушинтип адам баласынын ар бир адамда жүрөгүндө Алла Таала ушунчалык нафсинин каалоосун салып койгон, бүткүл дүйнөнү берсең дагы тойбойт. Бу дүйнө нафсинин каалоосун толтура турган дүйнө эмес. Нафсинин каалоосун толтура турган дүйнөнү Алла бейишти жараткан. Бейиш адам баласынын нафсисинин каалоосун эң жогорку деңгээлде тойгозо турган жай бейиш бул. Бул дүйнө андай эмес. Эненин ичи деги бул такмил арада баланын наристенин мүчөлөрү бүтүн кыла турган жай. Эми бул дүйнөнүн ичи болсо, адам жакшы сыпатты толуктай турган жай. Эненин ичи мүчөлөрдү толуктай турган жай. Эненин ичинде эгерде бир кулагы жок болуп чыгып калса бу дүйнөгө, дүйнө биригип ага кулак бере албайт. Бир көзү жок болуп калса эненин ичинде, бу дүйнөгө келгенден кийин ага бүткүл дүйнө биригип туруп экинчи көздү бере албайт ага. Себеп дегенде эненин ичи адам баласынын мүчөлөрү толуктана турган жай. Бир буту жок болуп калдыбы? Бу дүйнөгө чыккандан кийин ал бир бутту толуктап бере албайт бүткүл дүйнө. Демек дагы айтайын, бул эненин ичи адам баласынын мүчөсү толуктана турган жай экен.
Эми бул дүйнөнүн ичи бар, ахиреттин ичи бар. Бул дүйнөнүн ичи адамдар өзүнө жакшы сыпатты алып, жакшы сыпат менен өзүн толуктай турган дүйнө экен. Эгерде жакшы сыпат менен толуктабай бул дүйнөдөн кетсе, ахиретте толуктанбайт экен. Демек, бул дүйнөдө сыфаты махмуда, жакшы Аллага сүйкүмдүү сыпаттарды адам баласы өзүнө толуктап, мээнет кылып, жөнөкөй эле эмес. Лакад халакнал инсана фи кабад. Биз мээнетке жаратканбыз. Ошо мээнети өзүнө жакшы сыпат. Алла кайсы инсанды жакшы көрөт, кайсы амалды жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы сыпатты кантип өзүбүзгө алып келишибиз керек, кантип толукташыбыз керек, кичпейилдигибизди, жөнөкөйлүгүбүздү, таквалыгыбызды, сабырдуулугубузду, каниет, кайсы жакшы сыпаттар бар. Кечиримдүүлүк, жөнөкөйлүк, боорукерлик, бул жакшы сыпаттардын баардыгын кантип топтойбуз? Пайгамбарыбыз ушуну көрсөтүп кетти. Демек, бул дүйнө адам баласы өзүнө жакшы Аллага жака турган сыпаттарды толуктай турган дүйнө. Эгерде толуктанбай кетип калсак бул дүйнөдөн, тиякта толукталбайт. Кандай эненин ичинен бир мүчөсү толук эмес чыгып калган бул дүйнөдө толуктанбайт. Кудум ушундай кайсы сыпаттан бул дүйнөдө сизде кемчилдик, мисалы текеберлик менен кеттиңизби, болду. Тиякта текеберликтин оңдой турган, жууй турган, текеберлик жүрөктөн тазалай турган, ал жакта Алла субханаху ва тааланын алдында бейиште текеберлик болбойт экен. Бейишке текеберлер кирбейт экен. Кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деп пайгамбарыбыз айткан экен. Демек, бул дүйнө текеберликке каршы күрөшүп, таваду, текеберликтин тескерисинче сыпат, ал кайсы кичпейилдикти жүрөккө алып келсек, анда кетти ошо бойдон. Текеберлер бейишке кирбейт, аны кантип киргизет Алла Таала? Аны тазалаш керек. Тиги дүйнөдө эмне менен тазалайт? Оттон башка тазалай турган жай жок. Нерсе жок. Тиги дүйнөдө тазалай турган нерсе ал от. Адамдын жаман сыпаттарын, сараңдыгы болсун, текеберлиги болсун, хасаты болсун, не гана болбосун, нифак болсун, бардыгын тазалай турган нерсе ал жакта от. Ансыз бейишке хаситтер кирбейт, мутакаббирлер кирбейт. Не кылат эле? Тазалап туруп киргизет Алла Таала. Ал жерде жамандык каалоо деген жок, бири-бирине көрө албастыгын деген жок. Аларды не кылышат? Бул жакка тазалап туруп киргизет. Ошон үчүн биз ал жакка бара электе эле өзүбүз тазаланып алайлы, от менен тазалай электе эле көз жаш менен тазалап алайлы. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Кыямат күн тамаша күн эмес. Пайда бербейт сизге. Эч ким сизге эч кимдай пайда бере албайт. Yawma la yanfa. Пайда бербейт. Мал, сиздин мал мүлкүңүз, алтыныңыз, кийим кечеңиз, сиздин кандай акчаларыңыз болсун, үйүңүз, машинеңиз болсун, буюмуңуз эч кандай сизге пайда бербейт. Wala banun. Бала чакаңыз, неберелериңиз, чеберелериңиз, кыздарыңыз, уулдарыңыз сизге пайда бербейт. Алла айтып атат, пайда бербейт. Илля ман аталла би калбин салим. Бир гана пайда бере турган сизге таза жүрөктү алып барган болсоңуз Аллага. Таза жүрөктү алып барган болсоңуз, илля бир гана жол бар экен. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man аталла. Ким Аллага барса, би калбин салим, эмнени алып барса, таза жүрөктү алып барса, эмнеден таза? Ширктен таза, куфурдан таза жүрөктү алып барса, текеберликтен таза жүрөктү алып барса, хасад, көрө албастыктан таза жүрөктү алып барса, нифак, мунафыктыктан таза жүрөктү алып барса, бухул, сараңдыктан таза жүрөктү алып барса, хуббул жах, хуббул мансиб, хуббул дуния, дүниенин сүйүүсүнөн жүрөгү таза, мансаптын сүйүүсүнөн жүрөгү таза. Таза жүрөктү алып барса, ушул гана бизге пайда берет экен. Түбөлүктө ахиретте пайда бере турган нерсе таза жүрөк эле экен. Демек айтып атканым, Алла Таала эненин ичин, эненин карынын, адам баласынын мүчөнүсүн толукташ үчүн жараткан. Ушул жерде толук болуп чыкса, болду, толук болбой чыкса, толуктанбайт деген дүйнөдө. Бул дүйнөнүн ичи, сыфаты махмуда, биз инсанбыз. Алла Таала бизге
Алла Таала бизге дин берди, исламды берди. Ушу жакшы сыпаттарды алгыла, жаман сыпаттарды өзүңөрдөн кетиргиле. Жалган сүйлөгөндү кетиргиле дагы, чынчылдыкты алып келгиле. Калп айтканды кетиргиле дагы, чынчылдыкты алып келгиле. Күнөөлөрдү, жаман сыпаттарды бардын чыгарып, жакшы сыпаттарга ээ болуп, ушул дүйнө экен. Эгерде ажал келип калса, чала болуп кетип калбайлы. Кир болуп кетип калбайлы. Күнөөкөр кетип калбайлы. Тообасыз кетип калбайлы. Тияктан кыйналып калбайлы. Бирөөнү ушактап, же бирөөгө жала жаап, бирөөнү жаман көрүп, бирөөгө зулумдук кылып, бирөөнү каргап, Алланын укугуна кемчилик кетирбейли, бенделердин укугуна кемчилик кетирбейли. Бул дүйнө өзү жоопкерчиликтердин дүйнөсү. Мойнубузда ар бирибизде жоопкерчилик бар, милдет бар, ошону аткарайлы. Башка аткарбай мага кызыктырбайт, бирок мен аткарайын. Мен атама не милдетим бар? Апама кандай милдетим бар? Күйөөмө кандай милдетим бар? Кайненеме кандай милдетим бар? Балама кандай милдетим бар? Келиниме кандай милдетим бар? Кошунама кандай милдетим бар? Жалпы эле мусулмандарга, жалпы эле инсаниятка кандай мойнумда жоопкерчилик бар? Ошону мен аткарайын. Себеп дегенде сурак менен болот. Ошого жараша Алла субхана ва тааlanын алдында мамиле болот. Эми бул дүйнөнүн ичи эмнекен? Жакшы сыпаттарды толуктай турган дүйнө экен. Аны бейиштин ичи болсо, адамдын напсы кумарын толуктай турган дүйнө. Демек, эненин ичи, эненин карны, мүчөлөр, адам баласынын мүчөлөрү толуктай турган жай. Бул дүйнөнүн ичи жакшы сыпаттарды толуктай турган жай. Бейиштин ичи адамдын напсы кумарын толуктай турган жай. Бул дүйнөдө мен напсымды чыргатам деген алданат. Тойбойт бул дүйнөдө нафс. Нафс тойбойт, Алла ушундай жаратып койгон. Bir адамга бүткүл дүйнөнү берсең дагы, экинчи адамга bir кыш акча берип койсоң айтат, ушунда менде болуш керек дейт. Bir кыш алтын берип койсоң айтат, жок бул меники болуш керек дейт. Адам тойбойт. Нафс ушунчалык. Алла субхана ва таала буйруктарды берип атат, нафске жага турган буйруктар аз эле. Кулу вашрабу фанкиху, ичкиле, жегиле, үйлөнгүлө, баш кошкула, кичине. А көпчүлүгү Алла субхана ва тааланын буйруктары бизге берилген нафсиге каршы. Нафсиге каршы. Мисалы, Кур'анда Алла субхана ва таала айтат: "Васари'у ила магфираtin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Силер умтулгула, жарышкыла, бири-бириңерден озгула. Эмнеге? Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Алла Таала силердин Робуңар кайсы амалдан кечирсе күнөөңөрдү, ошол амалга силер жарышкыла. Мейли даграт болобу, мейли намаз болобу, мейли кайрымдуулук болобу, жана башка кандай болобосун. Ва жаннатин ардуха самават вал ард. Бейишке умтулгула, бейишке жарышкыла, бейишти талашкыла. Бейишти талашкыла. Бейишке бири-бириңер менен жарышкыла. Ал бейишти туурасы 7 жер 7 асман, узундугу Алладан башка эч ким билбейт. Туурасы 7 жер 7 асман. Баарыбыз бейишке кирсек, баарыбызга жай бар. 7 миллиард адам бейишке кирсе, 7 миллиардына тең жай бар. Дозокто Алла ушундай жараткан, бардыгыңар кирсе, дагы эле жай бар бардыгына. Ар бир бала төрөлгөндө пайгамбарыбыз хадисте айтат: ар биринде bir орун бейиште, bir орун дозокто. Биздердин ар бирибизде бейиште да ордубуз бар, дозокто да ордубуз бар. Билип коюңуз. Бул пайгамбарыбыз айткан, Абу Дауд шарифте келет хадис. Ар бир бала төрөлдүбү, bir орун бейиште, bir орун дозокто. Ар бир кыз төрөлдүбү, bir орун бейиште, bir орун дозокто. Сөзсүз. Эми иман келтирип, иманда жашоосун өткөргөн болсо, бейиштеги жайы өзүнүкү, дозоктогу калат бияка. Эми эгерде Кудай сактасын, күфүрдүн жолунда жашоо өткөрө турган болсо, имансыз жашоо өткөрө турган болсо, дозокто бая орду бар болчат. Итак эле бар эле, ошол ордуң сеники, бейиштегини сен алдырдың. А башкага берилет. Ошон үчүн ар бирибизде бар бейиштин туурасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бейишке барды канча адам кирет Алла билет, канчасын киргизет ал өзү киргизет, өзүнүн мерими менен киргизет, дозокко адилеттүүлүгү менен киргизет. Биздин акыйдабыз ушундай. Алла Таала бейишке киргизсе, өзүнүн мерими менен киргизет. Биздин амалдарыбыз бейишке ылайыктуу эмес, татыктуу эмес.
ибадатыбыз мейли 100 жыл, 200 жыл ибадат кылайлы, bir көзгө таразага тата турган болсо, Алла Тааланын берген bir неаматына таразага барабар эмес. Сиздин бардык намазыңыз, бардык ибадатыңызды таразанын бир ташына коюп, сизге берген bir көздү таразанын экинчи ташына койсо, ибадатыңыз тең келбейт ага. Биз бейишке каяктан ылайыктуу болойлу? Алла мээрими менен Алла киргизет бейишке. Дозокко Алла Таала адилеттүүлүгү менен киргизет. Алла залым эмес. Алла бендеге залым эмес. Ал өзүнө өзү кылды. Дозоктун жолун тандады. Куфурдун жолун тандады. Маасият, күнөөлөрдүн жолун тандады. Караңгылыктын жолун тандады. Макул, өзүңдүн тагдырың. Тандадыңбы? Тандадың. Бара бер. Ва хадайнаху надждайн, ачык айкын көрсөтүп койгонбуз. Бул ашууну дагы. Кааласаң бул жак менен барып дозокко ашып түшү. Кааласаң бул жак менен барып бейишке ашып түшү. Демек Алла субхана ва таала айтып атат: Алланын, Робуңардын рахматы, мээримдүүлүгү, магфираты ошого амал ошо умтулгула, жана бейишке анын туурасы 7 жер, 7 асман. Эми бейишке киргендерден эң мага берилбей калды деген, мага берилбей калды бейиш. Участоктарды билип атпайбы? Сизге канча сотик? 10 сотик. Сизгечи? 5 сотик. Сизгечи? 2 сотик. Сизгечи? 1 сотик берилди. Эң азы канча? 1 сотик. Бейишке кирип эң аз мага тийбей калды деген эң акыркы инсанга бу дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берет Алла Таала. Жашап аткан Кыргызстандан эмес. Бул дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берилет ошого. Кимге? Эң акыркы кирген инсанга. Бейишти демек Алла Таала даярдады. Уиддат лил муттакин. Муттакиндерге, такваларга Алла Таала дайындады. Бейишти Алла Таала айткан жок, паланча улутка даярдады. Кыргызга даярдады, өзбекке даярдады, тажикке даярдады, арабка даярдады. Бейишти аны айткан жок Алла Таала. Кайсы урууга даярдаганын айткан жок, кайсы кылым, кайсы доордого келген адамдарга жок. Кул бадыша Алланын алдында айырмасы жок. Ак каранын Алланын алдында айырмасы жок. Эркек аялдын Алла айырмасы жок. Ден соолугу жакшы, оорукчамбы, байбы, кембагал айырмасы жок. Кимде уиддатил муттакин, ким таква болсо ошого берем деди, болду. Кимде жашоосунда таква болсо, ал эң аз жашаса да Алла бейиш берет. Бала чакалуу болбосо да Алла ошого бейиш берет. Куник болсо да Алла ошого бейиш берет. Оорулуу болсо да ошого бейиш берет. Кембагал болсо да Аллага бейиш берет. Кул болсо дагы бейиш берет. Таква болсо эле болду. Алланын алдында бир мыйзам, өзгөрүлбөгөн мыйзам. Бактылуу адам бейиштен орун алган адам. Бу дүйнөнүн бактысы, бу дүйнөнүн бактысыздыгы Алла ахиреттин алдында эч кем эмес бул. Эмне деп атат караңыз. Таква адамдардын сыпатын бир тобун Алла Таала Куранда ушул жерде айтып берип атат. Алар ким таквалар? Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал-кадимина ал-гайд вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Бардыгы нафске каршы. Нафске каршы өкүмдөр. Алланын каалоосу нафстын каалоосуна каршылар. Биринчи сарптагандар дейт. Юнфикуна фис-сарра, курсанчылыкта дагы, барда дагы, кубаныч күндөрдө дагы сарптагандар. Вад-дарра, кыйналганда дагы, жокчулукта дагы сарптагандар. Мен өзүм акча таап, эми бирөөнү багайынбы? Мен өзүм тапкандан кийин, ал өзү деле таап өзүн карабайбы? Бу нафс, бул унчукпай эле отурат. Мен акча таап атам, мен кыйналып атам, мен тигип атам, мен тамак жасап атам, мен ушундай зорго акча таап, эми акчаман ушуга беришим керек. Нафс айтат да, жок, өзүң жыргабайсыңбы? Өзүң таптың, өзүң жырга. Не кыласың буларга берип? Жок, Алла Таала айтат, нафсың каалоосун курбанчылык кыл дагы, Алланын каалоосун аткар. Зекетпи? Зекет сөзсүз бер. Садакабы? Садаканы бер. Кайрымдуулукпу? Бер. Өзгөчө туугандарга. Кандай туугандарга? Душмандыгы жашырылган туугандарга бер. Садаканын эң абзели пайгамбарыбыз айтат, туугандарыңдан сага ким душмандыгын жашырган болсо, ошого бер. Биз наоборот бербейбиз аларга. Эмне эле болсоң ошо болсо. Менин ушакта эле ар жерде ушинтип жүрөт. Буга бергенден көрөп итке берген жакшы. Жок, пайгамбарыбыздыкы башкача. Буга бергенден көрөп итке берген жакшы деп буну нафс сүйлөттүрдү. Бул нафсинин каалоосу. Алланын каалоосу, пайгамбарыбыздын каалоосу башка. Биздин каалообузга каршы күрөшүү
каалообузга каршы күрөшүү. Мына Алла субханаху ва тааля ошон үчүн айтып атат. Алланын ыраазычылыгы үчүн инфак, кайрымдуулук, берешендүүлүк, кол ачыктык. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң берешени пайгамбарыбыз. Исламдын баалуулугу берешендүүлүк, итаму таам, курсак тойгозуу, башкаларга берүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Динар анфакта фи сабилилlah." Bir сомду, bir динарды Алланын жолуна сен сарптасаң, буга да сооп бар. Bir мискин, кембагалга сарптасаңыз, берсеңиз, буга дагы сооп бар. Bir мусафирга ага сарптасаңыз дагы сооп бар. Bir кулду азат кылганга сарптасаңыз дагы сооп бар. Үй бүлө бала чакаңызга сарптасаңыз да сооп бар. Бирок ушулардын бардыгынын эң сооптуусу үй бүлө бала чакаңга сарптаган да. Мынакей үй бүлө бала чакага сарптаган эң сооптуу. Демек ушуга биз мынакей биринчи напске каалоо каршы өкүм, акча тап адалдан акча тап дагы бечараларга сарпта. Бул бир. Вал кадиминал гайд, ачууну жуткан. Барыбыз күн сайын азыр өзгөчө ушул убакта ачууланып калганбыз. Нервтер жука болуп калган. Сабырдуулук кеткен. Болор болбогон нерсеге урушабыз. Болор болбогон нерсеге тарынабыз. Болор болбогон нерсе ахирет үчүн тарынсак экен го мени. Мени эмне үчүн кеч сурап койду, биринчи буну сурап койду. Мени эмне үчүн биринчи төрдеди, өткөздү, мен буну өткөрбөй койду. Мен эмне үчүн буга жакшылык кылсам, буга мага жакшылык кылбай койду. Деп, мына биздеги ушундай ачууланга тез келе турган учур болуп калды. Вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар, ачуусун баскандар. Сизге бир жакпаган бир иш кылды бирөө. Аялыңыз, күйөөңүз, ата-энеңиз, бала чакаңыз сизге бир жакпаган бир иш кылды. Ачууңузду келтире турган иш кылды. Ачууну биз качан жутабыз? Ачуубузду келтире турган иш болсо жутабызбы? Шайтан айтат: "Жок, сен ачууңду чыгар буга." Шайтандын каалоосу ачууңузду чыгарышыңыз керек, урушушуңуз керек, каргашыңыз керек, силкишиңиз керек, жаман сөз айтышыңыз керек, жүрөгүн ренжитишиңиз керек, капа кылышыңыз керек. Бул шайтандын азынан, нафстин каалоосу ушул да. Алланын каалоосу кандай? Вал кадиминал гайд. Ачууңду жут. Билем, ачууңду чыгара аласың. Күчүң жетет. Урсаң дагы болот. Ачууңду чыгарсаң дагы болот. Урсаң дагы акылуусуң. Туура сен ачууңду келтирип атат бул. Бирок Алла Тааланын бизге кандай тарбиясы кандай болуп атат? Бейиштен орун алгың келеби? Ачууңду жут. Таква болгуң келеби? Ачууңду жут. Ачууну жутмайынча таква болбойт экен. Биз ачуубузду жутмайынча таква болбойт экен. Пайгамбарыбыздын алдында канча деген сахабалар, канча өзүнүн жубайлары, канча деген неме, канча ачуусун келтирип, бир пайгамбарыбыз ачуусун чыгарган жок. Күчтүү ким деди? Ачуусун жуткан күчтүү. Бирөөнү жыгып койгон күчтүү эмес экен, ачуусун жута алган күчтүү. Демек ачуусун жуткан мынакей Алланын каалоосу, ачуусун чыгарган нафсинин каалоосу, шайтандын каалоосу. Эмне үчүн мен сиздерге айттым, урматтуу энелер, эже карындаштар? Биз жөн эле сөздү маалымат катары укпайлы. Сураныч. Биз буну Кур'ани Каримдеги, хадистердеги бизге Алла Таалам бергени амал үчүн берген. Бул күрөш. Бейиштин күрөшү. Ошон үчүн укканыбызга ойлонойлу дагы учурда пайдаланайлы. Азыр ушул жерде уктукпу, үйүбүзгө бардык. Ачуулана турган иш болду. Кур'анда Алла Таалам не деген эле деп ушуну бир эстесек. Вал кадиминал гайд, ачууну жутуп койду. Эмне үчүн жутайын? Таква болоюн. Эмне үчүн таква болом? Бейишке кирейин. Бейишке кирген адам бактылуу. Фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанна факад фаз. Ва мал хаяту дунья илля мата'ул гурур. Ким дозоктун отунан куткарылып бейишке киргизилсе, ошол бактылуу адам. Ошол бактылуу адам. Дүйнөнүн буюму, дүйнөнүн нерселери бир аз эле бул гурур. Менсий турган, менин кийимим мындай, менин машинем мындай, менин үйүм мындай, менин диваным мындай, менин алтыным мындай. Ну и что? Бул сыймыктана турган нерсе эмес. Бул текеберлене турган нерсе эмес, кыйынсына турган нерсе эмес. Кыйынсына турган нерсе ачууңузду жуттуңуз. Кыйынсына турган нерсеңиз Алланын ыраазычылыгы үчүн сарптаңыз. Кыйынсына турган нерсе таквалык, жөнөкөйлүк, ибадаткөйлүк, аманаткөйлүк, чынчылдык, боорукерлик, адамгерчилик, каниет, шүгүр. Кыйынсына турган нерсе башка.
Жүрөктүн тазалыгы кыйынсына турган нерсе башка. Вал кадиминал гайд вал афина анин нас. Адамдарды кечирген дейт. Аллаху акбар. Мына адамдарды кечириш оңой эмес. Кайнене келинин кечире алабы? Келин кайненесин кечире алабы? Кайнеже кайынсиңдилерин кечире алабы? Күйөөсү аялын кечире алабы? Аялы күйөөсүн кечире алабы? Ата-эне бала чаканы кечире алабы? Бала чака ата-энесин кечире алабы? А бул жерде Алла Таала айтып атат, о жакындар, адамдарды кечиргендер. Бирөө мага зулумдук кылды, бирөө мени ушактады, бирөө мага жала жапты, бирөө менин акыма тебеледи, укугумду тебеледи, акымы алып алды, бербей атат. Кечире аласызбы ошону? Нафс айтат, эмне үчүн кечиресиң? Шайтан айтат, эмне үчүн кечиресиң? Сени урматтап алса, сени сыйлап алса, сен тууралуу мындай сөздөрдү айтса, сен адамсыңбы, адам эмессиңби? Сенде намыс деген барбы? Шайтандын дааваты. Шайтандын чакырыгы. Напсынын каалоосу ошондой. Напсыбыз бар да. А нафс кандай? Инна нафса ла аммаратун бису. Нафс дайыма сизди жамандыкка гана буйрат. Билип коюңуз. Нафс сизди жакшылыкка буйрубайт. Сизди бейиште көргүсү келбейт, сизди дозоктон көргүсү келет. Сизди дозоктон көргүсү келет. Адамдарды кечириш. Ван афина анин нас. Алла бир сөз менен айтып койду. Таква болгуң келеби? Адамдарды кечире бил. Эгерде адамдарды кечире билбесең, өзгөчө эң жакындарың ким? Күйөөң барбы, ата-энең барбы, аялың барбы, кайнене, кайната, бала чака барбы, тууган уруктар, атанын туугандары, апаңдын туугандары, эң жакындар, акариб. Ушуларды сен кечире билбесең, сен таква эмессиң. Таква болгондон кийин сен үмүт кылбай эле кой тиягын, өтө кыйын ал. Алла Таала айтып атпайбы, бул Куранда менин сөзүм эмес да, пайгамбардын сөзү эмес да, периштенин сөзү эмес да. Бул каламулла, Алланын каламы. Ким Алла? Өз ким Алла? Сизди бизди жоктон бар кылган Алла. Сизге бизге мына акылды берген, мына көздү берген, мына ал өңдү берген, мына ушу ден соолукту берген, өмүрдү берген, неаматтарын чачып тартуулаган. Ал-Мун'им, хакыйкый неамат берүүчү. Ден соолук, акыл эс, иман берген. Ушу Алла, ааламдын жаратуучусу, ааламды көзөмөлдөп, ааламды жүргүзгөн, жоктон бар кылган, сизди бизде эле эмес, бардык жандыга ырыскы берген, каалаганы бейишке, каалаган дозокко киргизе турган, качан кааласа өлүм берип, жанын алып кое турган, качан кааласа Алла Таала ага өмүр бере турган. Улуу Алла субханаху ва таала. Ким Алла? Ошол айтып атат, бизди жаратуучубуз айтып атат, биздин кошоюнубуз айтып атат, бизге жашоо берип аткан Алла айтып атат. Бизге ырыскы берип аткан Алла айтып атат. Бизге иман берген Алла айтып атат. Ден соолук берген Алла айтып атат. Ата-эне, бала чаканы берген Алла айтып атат. Алланы жакындан тааныйлы, чырайлуу тааныйлы, Алланы жакшы көрөйлү. Ла илаха иллаллах, Алланы тааный турган калима. Ла илаха иллаллах, Аллага сыйына турган калима. Алладан ала турган калима. Алла берүүчү, Ал-Ваххаб, суратпай туруп берүүчү, күттүрпөстөн туруп берүүчү. Демек Алла Тааланы угайлы, Алланын каалоосу эмне экен? Вал афина анин нас, адамдарды кечире бил. Таква болгуң келеби? Адамдарды кечир. Адамдарды кечир, жакындарды кечир. Жүрөгүң каалабайт, мен билем. Напсың каалабайт да сен кечиргенгечи. Мен өтө жамандаган дейсиң. Мен өтө урган дейсиң. Мени сыйлаган эмес өмүр бою. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту кечирди. Сизге бизге зулумдук эмне? Бир платок бербей койсо ошо зулумдук да сизге. Чөсө бизге устукан бербей койсо ошол да. Жакшы күтпей койду, салам алейкум дебей койду. Муну ушу зулумдук бизге. Башка эч кандай бизди уруп тепкилеп бир жерге қан сындырып пындырган жери жок. Болор болбогон эле сөз. Эч кандай мааниси жок бир дүнүйө бир кичине эле. Ошо иншалла кечире билейли. Күн сайын кечирейли, күн сайын. Күн сайын бейиш каалайбызбы? Күн сайын даражан каалайбызбы? Күн сайын жүрөктөгү рахатты каалайбызбы? Күн сайын кабырдагы нурду каалайсызбы? Кечире билиңиз, күн сайын кечириңиз. Жүрөктү күн сайын таза кармаңыз.